Кыргыз элинин Кудайдан алган сыйлыгы, пенде катары мактанчу сыймыгы болгон Кумтөр мындан 20-30 жыл мурда Кыргызстандын миңдеген миллиондогон малын батырган атактуу жайлоо болчу. Ал эми 100 жыл мурда ысык көлдүктөрдөн мал өргүткөн бейиштей кооз жери болгон. Миңдеген жылдар ак мөңгүлүү муз баскан Кумтөрдүн этегинде кыргыздар мал жайып, бактылуу өмүр кечирсе, анын төрү бүгүн кызыл китепте катталган Илбирс, Аркар, Теке жана башка айванаттар менен куштардын мекени болгон. Бүгүн ошол Кумтөрдө абал кандай? Кыргызстан эгемендигин алгандан кийин Кумтөрдө алтын чыгып атат деген сөз уудуу болуп, бирде элди сүйүнтсе, кээде чочутуп, дагы бирде элди таң калтырып келет. 20 жылдан бери Кумтөрдүн алтыны деген түшүнүктөн кыргыз эли жакшылык көрдүбү? Мамлекет алтындын запасы боюнча дүйнө жүзүндө 7-чи орунда турган бул кенден эмне пайда тапты? Анын ээси болгон кыргыз элине бул кен кандай кызмат кылды? Ушундай суроолорду аркалап 2012-жылы Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарынан атайын комиссия түзүлгөн. Комиссияга Садыр Жапаров төрөгалык кылды. Аны менен катар коопсуздук кызматынын запастагы полковниги, коомдук ишмер Бекбосун Абсатаров башында турган 30дан ашуун ар кандай адис эксперттердин, окумуштуулардын курамынан турган жумушчу тобунун Кумтөрдү изилдеген иш аракети менен жүргүзүлгөн изилдөөлөрдүн жыйынтыгы. Кумтөргө кетчү жол Ысык көлдүн атактуу Барскон капчыгайы менен башталат. Туш тарабы жашыл арча карагайлар менен курчалган. Барскон капчыгайына бир убакта космосту багындырган Юрий Гагарин келип эс алган. Бүгүн анын эстелиги карт тарыхтын барагына айланды. Дүйнөнү дүңгүрөткөн СССР мамлекети космостон кайткан Гагарин үчүн Ысык көлдүн Барскондун абасынан, табиятынан өткөн дары эс алуу жайы жок деп баалаган. Бүгүн эми ошол аймак кандай абалда? Алгач атактуу Кумтөрдү космостон байкап көрөлчү. Үстүнөн караганда асман мелжиген зоолор менен ак кар баскан мөңгүлөр ушундайча көрүнөт. Мобул тоонун айланасындагы мөңгүлөр картада Давыдов мөңгүсү деп аталат. Ушул эле Давыдов мөңгүлөрүнүн алды бомба түшкөндөй эбегейсиз чоң өлчөмдөгү аңдарга айланган. Бул алтын казгандардын 20 жылдан берки ишинин натыйжасы. Ал эми мобул мөңгү баскан аймак 5ке бөлүнөт. Кумтөрдүн өзүндө жайгашкан көл жана анын үстүңкү мөңгү чокулары Петров деп аталса, андан кийинки бөлүк Лысый, анан Давыдов, ал эми мобул аймак Сары Төр жана Борду деп аталат. Мобул мөңгүлөрдүн төмөнкү бөлүктөрү эле деңиз деңгээлинен 4400 метр бийиктикте жайгашкан. Кумтөрдүн тоолорунун алдында алтындын жүздөгөн тонна запастары жатса, зоолордун кучагында миңдеген жылдарды камтыган мөңгүлөр уюп жатат. Мөңгүлөр адамзат үчүн алтындан кем эмес байлык экенин кимдер гана түшүнбөйт. Алгач алтын жөнүндө айта кетели. Тянь-Шань тоолорунун жана Акшыйрак тоосунун түндүк батыш бетинде жайгашкан. Кумтөр кени Ысык көлдүн 60 км түштүгүндө жана Кытай менен чек аранын 60 км түндүк батышында орун алган. Административдик аймактык жактан Жетөгүз районуна таандык. Кен жайгашкан Кумтөр аймагы катаал климаттык шарттары менен мүнөздөлөт. Буга чейинки окумуштуулардын айтымы боюнча Петров, Давыдов, Лысый, Сарытер, Борду мөңгүлөрү миңдеген жылдардан бери топтолуп, ал түбөлүктүү муз мөңгүлөр катары сыпатталып келген. Тилекке каршы бүгүн алар түбөлүктүү принциптеринен четтеп, эрип, кыймылга келе баштаганы байкалат. Бул жөнүндө кийинчерээк сөз учугун улайлы. Кумтөр алтын кенинде бүгүн 2012-жылы канадалык алтын казуучулар менен бирдикте кыргызстандык 2617 адам иштеп жатат. Демек 94,2ден ашуун кыргызстандыктар. Тагыраак айтканда, таш жер казып ташыгандан баштап алтын чайкап аны уютканга чейин жалаң кыргызстандыктар иштеп жаткандыгы да чындык. Ал эми 163 кызматкери же жалпы жумушчунун 5,8% чет элдик жарандар.
Кумтөр кени 1978 жылы ачылып, 1983 жылга чейин ар кандай бургулоо, жер алтындагы кеңдерди изилдөө иштери жүргүзүлгөн. Ал эми 1989 жылы СССР министрлер кеңешине караштуу кымбат баалуу металлдар жана алмаздар башкы башкармалыгынын институту тарабынан кенди өздөштүрүү боюнча техникалык, экономикалык негиздеме иштелип чыккан. Мына ошондогу аныктамалар боюнча Кумтөр кенинде алтындын сапасы 953 тоннаны түзүп, ал дүйнөдө алтындын кени боюнча 7-чи орунду ээлеген. 1991 жылдын 2 декабрында Кыргызстан Сиабека аттуу мамлекеттик жеке компания уюму уюштурулуп, Аскар Акаевдин номер 340 жарлыгы менен Кыргыз Республикасынын өкмөтү менен Сиабека International Ltd фирмасы түзүлгөн. Кыргыз Республикасынын президентинин номер 340 жарлыгынын 2 бөлүгү менен өлкөдө экономикалык реконструкциялоо жана өнүктүрүү боюнча комитет түзүлүп, ага жетекчи болуп, контракттык негизде канадалык Борис Иосифович Брештейн дайындалат. Жана ага Ак үйдүн 7-чи кабатынан атайын кеңсе берилет. Андан бери 21 жыл артта калды. Ошентип 1992 жылдан баштап Кыргыз өкмөтү менен канадалык Камека компаниясы эки тараптуу келишимге кол коюшуп, алтын өндүрүүчү Кумтөр Gold Company ишканасы пайда болгон. Бул ишканадан Кыргызстанга 66,67%, канадалыктарга 33,33% үлүш берилет. Изилдөөлөргө караганда, канадалыктар Кумтөрдөгү 1070 гектар аянтты ээлеген борбордук Таратөр түштүк батыш участоктарын алышып, ал жердеги алтын кендерин чет элдик банктарга күрөөгө коюшуп, алынган кредитке мобил фабриканы курушуп, калган бөлүгүнө ар кандай техникаларды алышкан. Кийинчерээк Кумтөрдү өздөштүрүүгө деп алынган $400 миллион ашуун кредит Кумтөрдүн алтынынын эсебинен кайтарылып берилген. Кумтөрдөгү техникалык, экономикалык негиздеме боюнча мобил алтын өндүрүүчү комбинат $276 миллион $600,000 курулмак. Бирок канадалыктар иш жүзүндө комбинатты $452 миллион $200,000 курдук деп отчет жазышкан. Ортодо $170 миллион $600,000 каражат ойноп кеткен. Бирок буга карабастан туруп, Аскар Акаев президент катары макул болуп, Кыргызстан тарабынан дастан саргылып бул келишимдерге мыйзамдуу деп кол койгон. 1993 жылы Кыргыз өкмөтүнүн токтому менен канадалыктарга Кумтөрдүн 10,070 гектар жери ижарага берилген. Кийинчерээк Кумтөрлүктөр бул аймактын так чийилген картасы болбогондуктан каалагандай жерлерди ээлеп, аянтын кеңейте беришкен. Райондук же областтык архитектура кызматтарынын макулдугусуз эле ар кандай имараттарды жана курулуштарды кошумча куруп, каалаган жактарына жолдорду куруп салышкан. Ушунун баары канадалыктардын эшиктен келип төрменики деген мамилеси болгондугу байкалат. Бүгүнкү күнгө чейин 260 тоннадан ашуун алтын казылса дагы эч кандай киреше жок дешет. Ким калп айтса, демек анын ишинде коррупция менен көз боемочулук, жашоосундагы негизги ыкмалары десек болот. Ысык көлдүктөр айлап жылдап канадалыктардын жолун тосуп, канчалык нааразычылыктарды билдиришсе дагы кетишти ойлобогон алтын мафиясын кирешесиз деп айтууга болобу? Кыргыз өкмөтү жана бийлиги канадалыктарды эмне үчүн киреше жок деп жатса, аны текшерүүгө жана тартипке чакырууга даремети келбейт. Кыргызстандын бийлиги 20 жылдан бери канадалыктар эмне айтса, ошону чындык деп таанып келгенинен улам кыргыздар айтмакчы, жаман үйдү коногу бийлеп калды. Ал эми Кумтөрдө алтын кен казып алуу иштеринде кимдер иштеп жатат деген суроо да бар. 2006 жылы Кумтөрдө 1850 кыргызстандык жумушчу иштесе, 90 адам Канададан келип иштеген. Маселен, кыргызстандык 1850 адам $22 миллион айлык алса, канадалык 90 жумушчу $24 миллион айлык алган. 2012 жылы Кумтөрдө 2671 кыргызстандык, 163 канадалык жумушчу иштеп жатат. Кыргызстандык бир жумушчунун 1 жылдык эмгек акысы $10-15 миң түзсө,
бир эле канадалык башкы аткаруучу директор Стивен Ленг 2011-жылы 3 миллион 222 миң 867 доллар айлык алып иштеп келет. Ал эми финансылык директор Джефф Пар 2011-жылы 1,5 миллионго жакын доллар алса, өндүрүш боюнча директор Рон Колхун жана чалгындоо боюнча вице-президент Иан Актинсон сыяктуу жарандар бир жылда 1,5 миллион доллардан ашуун айлык акы алышкан. Бул цифралар алтын кениндеги чоң адилетсиздиктин белгилери катары байкалат. Ушундай эле салыштырууну мамлекеттик деңгээлде эсептеп чыгаруу деле кыйын эмес. Бүгүнкү күнгө чейин Кыргыз бийлиги менен Камека компаниясынын ортосундагы алыш-бериштерде так эсептеген бир дагы аудиттик көзөмөлдү табууга кыйын. Кум түрдөгү коррупциялык мамилелерде мыйзамга сыйбаган көрүнүштөрдү айтып бүтүү мүмкүн эмес. Ошентсе да, бүгүнкү күнгө чейин кумтөрдүн айланасындагы талаш-тартыштарда 20дан ашуун парламенттик комиссиялардын жана ведомстволор аралык атайын көзөмөлдөөчү органдардын текшерүүлөрү болгондугуна карабай, Камека мамлекет ичиндеги мамлекет катары билгенин кылып келүүдө. Канчалаган олуттуу экономикалык, экологиялык, конституциялык мыйзам бузуулар болсо да, алардын бири сотко жеткен эмес. Депутаттык комиссиянын жана жумушчу топтун талбаган изилдөөлөрүнөн улам Кумтөр бүгүн биринчи кезекте Кыргызстандын эң бийик жеринде жайгашкандыгына карабастан, экологиялык жактан катастрофалык деңгээлде уулангандыгы байкалат. Бул багытта кийинчерээк сөз кылабыз. Экинчи кезекте Кыргыз мамлекети өзүнүн эң кымбат кен байлыгы болгон алтынды өндүрүүдө жана андан киреше табууда акцияларга ээ болууда. Укуктун жана экономикалык жактан коррупцияга кокосунан малынгандыгы байкалат. Эң өкүнүчтүүсү биздин мамлекеттик органдар Кумтөрдү баягы көзөмөлгө албаганында болуп атат да. Бир мисал келтирип айта кетейин. 8 сентябрь 2010 жылы башкы прокуратуранын ага тергөөчүсү ушу Сокулуктан контрабандалык жол менен келген алтынды кармап алганда, бул алтын кандай чыккан? Бул баягы активированный көмүрлөр болот, ошо алтынды алууда колдонот да. Бир колдонгондо 200 тоннага чейин колдонуп, аны ай сайын же болбосо алтындын составын алып бүткөндөн кийин алмаштырып турат. Ошол көмүрдү Сокулукка алып келип, көмүрүн күйгүзүп ийсе, эгерде көп составында көп алтын болсо, 1 тонна көмүрдөн 5 килограммга чейин алтын алса болот экен. Мына ушул контрабандалык жол менен келип аткан алтынды ушу башкы прокуратуранын ага тергөөчүсү Дононбаев деген кармап алгандагы алып барып туруп, ошо Кумтөргө сейфине салган. Сейфке салганда ушу Билл Грей деген ушу канадалык ишкер ошону көзөмөлгө алат экен, ошогон ответ храненияга деп берген да. Ошо менен келип бул иш козгоп, тергеп. Анан кийин ушунун аягына чыгыш керек болчу да. Ошо бойдон жабылып калган бул иш. Ушул алтын ушул жерде азыр сакталып турабы же колдонулуп кеттиби? Көрсөк болобу? They can look at the container it's in, but not at the gold itself. But they can see all the markings and everything. Алтын өзүнө эмес, ал контейнердин ичинде пломба. Мы можем сам контейнер показать. It's in a bag. Чын ичинде да. А пломба кимдики? I can Sealed by KFC or No, it's here. It's here. No, who sealed? Yeah, it's empty. Who sealed these containers? Who sealed it? The prosecutor's office or your? Пломбаны ким баскан? Прокурор басканбы же? Это их работники. Ошол 2010 жылдын 8 сентябрынан бери ушу башкы прокуратура тарабынан бирөө бир келип мындай кызыгып ушул алтынга жатабы жатпайбы деп же сиздерди чакырып бир сурадыбы? Сураган жокпу? Since that period, has anyone from the prosecutor's office asked about this gold? Only not since it's been in the vault. No, they gave me permission to bring it back. I was questioned by the prosecutor's office, and there's no further action being taken. That was it. Бул жака келди, ошондой эле суралган дейт, сурак жүргөн дейт. Ошондон бери эч ким сурайлы. Эми токтоп туруңуз, мындай койсоңуз мындай. Билл Грейтке 8 сентябрь 2010 жылы кол коюп туруп, мынакей старший прокурор управления Генеральной прокуратуры Кыргызской Республики Дононбаев тапшырган муну. А кандай анан 2011 жылдын февралында опечатать этип атасыңар бул? It was given to you in September 2010 and how I don't remember. Any problem? Don't remember. Siz 8 сентябрь 2010 жылы кол коюп атпайсызбы? So you signed on I said I don't remember. Айтканда эле any problem? Мен ушу башкы прокуратурадан запрос кылып туруп ушундай иш барбы деп сураганда мындай иш жок болуп чыкты да. Бул деген сөз ошо көрмөксөн болуп жаап койгон деген сөз.
Кумтөр боюнча депутаттык комиссия жана эксперттердин жумуш тобу Алтын камератта барардан 10 күн мурда Садыр Жапаров жана жумушчу топтун башчысы Бекбосын Абсатаров, экология боюнча белгилүү эксперт Динара Кутманова болуп, Кумтөргө күтүүсүз конок катары барышты. Кумтөрдүн экология боюнча чоң адиси Эрик Кожомкулов менен дагы бир белгилүү жетекчиси Керим Шатманов аларды тозуп алышып, карьердин күн чыгыш тарабындагы атайын байкоочу жайга алып келишти. Кар жаап, күн бүркөлүп туруптур. Ал эми Кумтөрдүн жооптуу кызматкери Давыдов мөңгүсүнүн жылып жаткандыгын, анын айынан иш 10 күнгө артка жылып жаткандыгын мындайча түшүндүрдү. Азыркы тоо кеништери ушул жерде жүрүп жатат. Алтын болсо мына бул жерде ылдый жакта жайгашкан. Мына жерде Таманында, таман жагында. Анткени падениясы бияк өзө кетет. Битине өзө кетет да. Ошон үчүн деген биз карьерди улам алыш үчүн нары уламылар жылып турушубуз керек. Мына кесип алып, музду көздөй жылып турушуна керек. Давыдов. Февраль айынан баштап ушак жак катуу жыла баштаган. Скорость движения деп коет, ошонусу ылдамдыгы күчөп. Бизде муз боюнча бир критерий бар, порода жагы боюнча бир критерий бар да. Жылуунун саатына мынча болуш керек, ошондон өтпөш керек деп, өтсө уже опасный болуп калат. Коопсуздук келтирет да, иштеп аткан кишилерге, оборудованияларга. Ошол баягы нормасынан өтүп кетти да. Нормасынан өтүп кетип, критический значениясынан чоңураак жыла баштады да. Ошол жерде 1,5 метрден ашып 200 метрге жетип аткан учурлар болуп кетти ушул жерде. Суткасына, бир суткада. Значит, бизде критериумуз боюнча саатына 50 мм ашпаш керек да. Ошондо коопсуздук сакталып, ошону иштей берсе болот. Андан ашып кеткенден кийин уже иштей бере алабыз. Ошондон ашып кетип, ошон үчүн жабууга туура келди бу якты жагын. Мына як көрүп аткан орто ченин площадка болчу. Биздин рабочий зона эле ушак. Ошону алтынга жетпек болчубуз да. Ушул алтынга жетип, анан буровойлор турбайбы? Геологоразведканы. Ошондон ылдый алтын башталмак, аябай жакшы содержание чыкпак. Быйыл план боюнча 2012-нин биринчи план боюнча биз көбүнчө алтынды ноябрь-декабрь айларында алмакпыз. Ошондо бир устуктан эле мына чоң устук ачылмак бул жерде. Ошондон эле 100 миңден 200 миң унция алынмак да. Ал устукту биз 10 күнүн ичинде отработка кылмакпыз. Алтын казуучу негизги карьердин үстүндө салаңдап турган мына бул мөңгүлөр түбөлүктүү муз деп айтылат. Бирок буга карабастан адистердин айтымында ал мөңгүлөр суткасына 2 метрден жылып жаткандыгы айтылды. Демек алтындын айынан Кумтөрдөгү түбөлүктүү мөңгүлөр жоголуунун мезгилине келгендиги байкалат. Мөңгү ал Кыргыз элинин жана Кыргызстандын түбөлүктүү байлыгы, бирок канадалыктар андай байлыкты ойлоп да коюшпайт. Ал эми мына бул мөңгүлөр Давыдов мөңгүлөрүнө улай жайгашкан Петров мөңгүсү деп аталат. Петров мөңгүлөрүнүн алдында 60 миллиондон ашуун куб суу сактаган Петров көлү бар. Албетте бул көл мөңгү тамчыларынан жаралып, ал көл жыл бою алтын тазалоочу комбинатты алтын чайкоочу суу менен камсыздап, жана Кумтөрдөгү иштеп жаткан 3000 кишиге суу азыгы болуп берет. Бир жылда алтын чайкаш үчүн мына бул фабрика өзү эле 6 миллион кубтан ашуун мөңгү суусун сарптайт. Албетте фабрикада иштетилген суу уулуу заттарды кошуп, атайын бассейнде сакталып, кийин тазаланды болуп Кумтөр суусу аркылуу Нарын дарыясына кошулат. Алтын казгандар мөңгү тамчыларынан жаралган бул сууларды үнөмдүү пайдаланабы? Бул суу үчүн Кумтөр мамлекетке акча төлөйбү деген суроого жооп барбы? Биз төлөбөйбүз, за поверхностный воду төлөнбөйт да, закон боюнча. Бул жерде использовать эткенде сууга акча төлөнбөйт да? Эгерде оросительный система болсо, анда төлөп, же водопроводный, анда төлөш керек. А поверхностный суу, мисалы, эмеден сайдан алсаң, көлдөн алсаң төлөнбөйт. Закон боюнча, Кыргызстандын закону боюнча. Кумтөрдөгү мөңгүлөр эрип жылып, ар кандай табигый коркунучтар жаралса дагы, Камека андан чочубайт. Анткени ал сууга акча төлөбөйт. Жана мөңгүлөр турган жер лицензия боюнча бизге карайт дейт. Комиссия таштандылардын абалына байкоо салалчы дегенде, чыныгы жомок ушул жерден байкалды. Тоодой болгон таштандыларда чоң тракторлор топурак менен көбөм жатыптыр. Кумтөрдүн адистери булар тиричилик таштандылары деп айтышты. Ал жерде эмнелер гана кезикпейт. Уулуу химиялык заттардын идиштери, мүшөктөрү, темир, кагаз, Айтор Кумтөргө эмне келсе, ошонун баарынын таштандысы экен.
Мисалы тиякта фильтрде турат, болбош керек, а? А бу жерде жатат мына. Тиги жерде машиналардын фильтрлери турат, КамАЗдардынбы, БелАЗдардынбы фильтрлери. Ошол мен айтып человеческий фактор. Тияктан раздельно болуп атпайбы? Тигилер особенно түнчүндө эч ким контроль жасабайт. Ал эми могул капкара болуп иригендей көрүнгөн көл сыяктуу аймак Кумтөрдүн алтын тазалоочу фабрикадан чыккан уулуу химиялык заттарды топтогон атайын бассейн. Аны хвостохранилище деп аташат. Бул хвостохранилищенин жалпы аянты 360 гектардан ашуун аймакты ээлейт. Мына ушунча гектар жерде цианид баш болгон өзгөчө 10дон ашуун уулуу заттардын кошулмалары мөңгүлөрдүн алдында, Кумтөрдүн төрүндө Кыргызстандын эң кооз жеринде гилкилдеп тирүү тозоктун элесин тартып турат. Анткени бул хвостохранилище бардык тирүү жаныбарларды ууландырып, өлүмдөн башка эч нерсени бербейт. Андыктан бул аймак өзгөчө корко алынып, өзгөчө көңүл борборунда болууга тийиш эле. Ал эми Кумтөр уулуу заттардын таштандыларын сактоочу жайына кандай көңүл буруп жатты экен деген кызыгуусуна Садыр Жапаров менен Камеканын ишенген экологу Эрик Кожомкулов мындайча маектешти. 100 метрге чейин. 100 метрден ары карай ортосунда пленка жок, э? Пленка жок. Эмне үчүн? Баягы башында салганда эле ошондой салынды беле? Ооба, башында эле ошондой. Жок, өзүңөр жазып атпайбы отчетто? Астын бар полностью деген. Анда жазган жок. Сиз башынан баштап эле иштегенсизби? Ушул карьера өткөндөн баштап иштеп келатсызбы? Мен жок, мен 95 жылы келген бияка, бирок как переводчик. Сиз ошо салынган 97 бүттү. Бирок точно билем. Могу 100 метр эле. Сиздерге түшүнүктүү болсо да дагы бир ирет айта кетели. Кумтөрдүн жооптуу кызматкери Эрик Кожомкуловдун айтуусу боюнча, мына бул 360 гектар аянтты ээлеген хвостохранилищенин 100 метр жээгине гана пленка төшөлгөн. Ал балким көп болсо 15 гектарды түзөөр. Демек 360 гектардан ашуун аймакта уулуу заттардын бассейни бүгүн коркунучтуу абалда турат. Жер титиресе, мөңгүлөрдүн кыяны кетсе эмне болот? Ушундай болушу мүмкүнбү? Куйруктар же калдыктар өтө үйөлөнгөн, өтө майда бөлүкчөлөрдөн турат. Анда абдан көп оор металл, анан бөлөк зыяндуу заттар бар. Алар тоң, жана түбөлүк тоң деген жерге коюлган, бирок эсепте балким ойлошкондур, алар ээрбеши мүмкүн деп. Бирок бардык жерде белгилүү, суу турган жерде жаткан түбөлүк тоң дайыма ээрийт. Анан ал жер ээриши мүмкүн, жана акырындан жанагы дамбанын астынан агып, тиги жер астындагы суулар аркылуу кайра жер үстүндөгү жер астындагы суулар тыгыз байланышта болот. Жер үстүндөгү сууларды да булгашы мүмкүндүгү анык, толук мүмкүн да. Рас, могул сиздер көрүп турган мөңгүлөргө улай башында сөз болгон Петров көлү жайгашкан. Петров көлү хвостохранилищедан 37 метр бийиктикте, арасы 5 чакырымды түзөт. Эгерде жылуулук ыргагы күч алып, мөңгүлөрдүн жылышы тездесе, Петров көлү ашып хвостохранилищенин жууп, Кумтөрдүн суусу Нарын дарыясына кошулушу талашсыз маселе. Ну, с этим озером мы столкнулись еще в конце 90-х годов. До этого оно считалось непрорывоопасным, но плотина теряет устойчивость в силу активизации термокарстовых процессов. Появляются какие-то каналы стока подземные. И это озеро, имея большой объем, конечно, может в значительной мере угрожать прорывом и не только всей долине Нарын, но и вот в частности на территории хвостохранилища представляет угрозу на территории рудника Кумтор представляет угрозу для хвостохранилища. Это особенно опасно. Эгерде Петров көлү жарылып кете турган болсо, андай коркунучтарга негиз бар, изилдөөлөр көрсөткөн, жанагы ошону тозуп турган дамбада чоң муздар бар, алар акырындан эрип кетсе, дамба жарылып кетсе, анда жанагы калдыктар 50 миллион тоннадан ашык калдыктар бар. Алар эгерде жайылып кетсе, анда ошол өрөөн боюнча анан кийин чоң катастрофага алып келет, экологиялык катастрофага алып келет. Оор металлдар ошол көптөгөн жылдарга ошо суу ылдый агым боюнча көптөгөн жерлерди катастрофалык абалга алып келиши толук мүмкүн. Демек, адис эксперттин сөзүнө карасак, Петров көлү, Петров мөңгүлөрүнөн улам ашып-ташып кетүүсү толук ыктымал. 360 гектардан ашуун жерди ээлеген уулуу заттардын бассейни болгон хвостохранилище жер титирегенде же мөңгү сели жүргөндө эмес, ушул турганында да катастрофалык коркунучтун кырдаалында сакталып турат. Кандайча? Адис экологдордун суруштамасындагы видео, фотого маани береличи.
10 гектарга жетпеген хвостохранилищанын четиндеги дөңсөөлөрдүн жарымына пленка төшөлсө, 350 гектардан ашуун аянтта уулуу заттар кереметтүү кооз кумтөрдүн үстүндө айрандай килкилдеп уюп турат. Кумтөрдүн адистери хвостохранилищанын алды таш кыркаларынан турат. Уулуу заттар эч жака кирбейт дейт. А бирок иш жүзүндө анын жака белдери саздак ойдуңдардан турганына эмне дейбиз? Ал гана турсун, могул сүрөттөгү көрүнүштөн улам хвостохранилищанын алды таштардын катмар кыртыштарынан жана суулар агуучу жаракалардан турганына таң калбаңыз. Бул деген уулуу заттар тоонун тешиктеринен аккан суу булактарына кошулуп, жер алдындагы суулар менен Нарын дарыясына кошулбады же Ысык көл элине булак суу болуп келген жок деп ким кепил боло алат? Северный Американыкын, Канаданын методу менен ошо вечный мерзлота деп туруп эле түбүнө пленка салбай туруп бияка отходду кетирип атпайсыңарбы? Кимиңер гарантия бере аласыңар ошол музду жарып чыгып, ары карай сианиттер ошол кетпесин деп, например, кетпейт деп. Бере аласыздарбы гарантия? Урматтуу төрага, комиссиянын төрагасы. Бул 95-жыл башталган окатта. Муну мен дагы ушундай суроо беришимиз. Ким гарантия бере алат? Эгерде Петров көлү жана мөңгүлөрү ушундай коркунучтуу жаратса, анда жарандагы Давыдов мөңгүлөрү кандай абалда деген суроо жаралат. Бул мөңгүлөр күнүнө 2 метрден жылып жатат деп кумтөрдүн жоопту адиси айтты. Мурда мөңгүлөр кум таш басып жаткан. Бул аңдар кандай келбеттили деген суроого жооп алгыңыз келеби? Сиз байкагандай, бир убакта бул аңдар тоо болуп турганда, мөңгүлөр жана кумтөрдүн чокусу 20 жыл мурда мына ушундай көрүнүштө эле. Кумтөрдөгү алтын казуучу канадалык Камека компаниясы 20 жылда 260 тонна алтын казам деп, Кыргызстандын эң кооз аймагында 360 гектар жерди уулуу химикаттардын бассейнине айландырып, Татынакай кумтөрдүн күнбатыш тарабына миңдеген миллиондогон таштандылардын тоолорун жаратып жиберишкени дагы бүгүнкү күндүн ачуу чындыгы. Ушундан улам кумтөрдөгү тазаланган суу деп Нарын дарыясына куюлуп жаткан кумтөрдүн суусунда өзгөрүүлөр барбы деген суроо жаралат. Былтыр 24-июнда депутаттык комиссия менен чогуу барып, геология институтунун экологиялык жана инженердик экологиялык лабораториясындагы кишилер барып алып, анан Алекс Стюарт деген эл аралык сертификацияланган лабораторияда анализин жүргүзгөн. Ошол анализдер көрсөткөн, эгерде ушу кумтөрдөн чыккан сууларды, мисалы үчүн сары төрдөн чыккан суудан үлгү алынган, эгерде ошону ичме суу катары караса, анда жанагы алардагы кээ бир оор металлдардын, кээ бир элементтердин чектелген деңгээл концентрациясы болгон катышынын суммасын алса, мына сары төрдөн 100дөн ашык эсе ошол элементтердин жанагы ЧДК-сын чектелген деңгээл концентрациясына болгон катышы өскөнү көрсөтүлгөн. Быйыл дагы мына жакында эле депутаттык комиссия барып үлгү алып келишиптир. Алардан 2 элемент боюнча коргошун жана сымап боюнча 2-4 эсе ашканы көрсөтүлгөн. Ал суулар жүрүп отуруп, мисалы үчүн Кумтөр суусу Тарагай аркылуу Чоң Нарынга кошулуп, анан Нарын суусун Кичи Нарын менен кошулган Нарын суусун берет. Нарын суусу белгилүү болгондо ичме суу катары колдонулат. Экология менен иши жок канадалыктар комиссия мүчөлөрү канчалаган кемчиликтерди мойнуна койсо да, бардыгы эл аралык нормада деген жоопту айткандан тажабайт. Эгерде эл аралык норма болсо, кумтөрдүн алтын казуу саясаты экологияны бузуп, жан-жаныбарларды кыйратып жоготушу мүмкүнбү деген суроо менен сапарыбызды кумтөрдүн түштүк тарабында жайгашкан Сарычат Ээрташ коргун көздөй уланттык. Бул корук Кыргызстанда гана эмес, дүйнө жүзүндө колдоого алынган өзгөчө аймак. Анткени кызыл китепке кирген аркар, илбирс, аюу жана ителги бүркүт сыяктуу куштардын мекени. Биз баратканда эле аркарлар тоо текелер үркүп удургуп жатышты. Карачы мынакей. Шундан 2,5 миң бар экен. 2,5 миң штук бар экен да шундан. Булганы барбызбы? Булга. Мына бораки көрбө, мына 30-40-50 дей. Мына. Мына. Ақтардың астында көрө шықалып турбаш. Ақтардың астында. Мына кашты көрдүң? Ал дегене. Тарт, жакыныраак тарт, жакыныраак. Качып көрдүң? Мына. Аркысты толтамас. Артына таш коюп.
Ал эми мобул үйлөрдө коруктун кызматкерлери жашап, илимий изилдөөлөрдү уламтышат. Ошо лицензия берилген жерде кандай жумуштар жүргүзүлдүбү? Былтыр жүргүзүлдү. Былтыр? Былтыр жүргүзүлгөн. Кайсы айда баштап? Каналарды казган, жаздан, былтыр апрелден баштап. Апрелден баштап. Ошо лицензиясын көрсөтүштүбү? Лицензиясын көрдүк. 2012 жылга бериптир, 2010 жыл 14 июлда алыптыр. Быйыл 12 июлда бүтөт лицензиясы. А силер ошо айлана чөйрөнө органдарына кайрылдыңарбы ошо маселе менен? Эксперттердин дагы заключениялары бар экен, берсин деген баары. Макулдугун бериптирби? Макулдугун берип, бүт бар документациясы бар. А силер кайрылганда ошо документтерди көрсөтүп коюштубу? Документтерди карап анан биз ошого макулдук. Көрсө, Могул Петров көлү жана Петров мөңгүлөрү коруктун аймагына кирип кетет экен. Мировая общественность стала вот сейчас на защиту. Это есть поддержка. Они письма такие очень хорошие написали, что в Центральной Азии другого места нет такого, как вот именно в данном. И золото говорят золотом, а природа природой. И здесь, конечно, могу еще добавить от себя, здесь ледники находятся, это ледовый массив. Если эта работа будет, значит, что лед исчезнет, воды не будет. И что вся эта экосистема сама по себе разрушится, и люди здесь, которые живут, они тоже жить не будут, они все уйдут. То есть все погибнет, то есть гибнет экосистема. Эмне деп жооп беребиз? Ал эми коруктун аймагын алтын казууга кең катары берип жиберген мурдакы өкмөттүн чечимдери качан кантип артка кайтарылат? Бул дагы парламенттин алдындагы баш оору иштери болоору анык. Эксперттердин тобу жана депутаттык комиссия бир жума, багыраак айтканда май айынын 7-синен 15-ине чейин Кумтөрдө болуп, айрым адамдардын кан басымы, дем алуусу жагынан кыйналып кеткендигин жашырышкан жок. Көрсө, миңдеген биздин мекендештер Кумтөрдө иштеп, ден соолугун, өмүрүн тобокелге салышат. Айына $1000 алабыз деп көрбөгөндү көрүшкөн экен. Кайран гана канадалыктар элибизди кулдай иштетип, сары тоголок алтыныбызды тонналап ташып байып жатышат. Мейли, байышсын. Бирок ошол эле өздөрү айткан эл аралык мыйзамдардын деңгээлинде кыргыз элин, анын кооз табиятын жана мамлекеттин сыйлап, пайданы адилеттүүлүк менен бөлүшсө болмок. Ушундай ойлор менен кайткан эксперттер жана комиссия мүчөлөрү Кумтөрдүн алдындагы Барскон капчыгайынын абалына дагы назар салды. Мындан 20-30 жыл мурда Могул капчыгайдын ичи түркүн гүлдөргө, жоогазы менен бетегеге толуп турчу экен. Айрыкча Могул Гагариндин эстелигинин аймагы керемет кооз эле деп айтышат. Бекеринен биринчи космонавт бул жерге келип эс албаса керек. Бүгүн бул капчыгайдын ичи эрозияга учурап, тынымсыз жүргөн Кумтөрдүн унааларынын айынан Барскондун ичинде гүлдөр өспөй калган. Өзүңөр байкап тургандай, шамал үйлөп, чаңдын баарын бияка үйлөп, ошондон жыгыла баштаган. Карап турсаңар өзүңөр, кебетесин карабасызбы карагайлар? Ботаник окумуштуунун сөзүндө калет жок. Могул карагайларды караңызчы. Жолдогу өткөн унаалардан качып, ийрейип, сыркоолоп, араң-араң өсүп жаткандыгы байкалат. Унаалардын чаңынан жүдөгөн карагайды окумуштуу мындайча чаңын күйүп далилдеди. Жазында эле мындай гүлдө чаң чыгып атат, ёлкадан, чаңды. Жолдун жээгиндеги ёлка. Жайында эмне болот, жайында? Ушундай шартта кантип дарак өссүн? Бүгүн Барскон капчыгайындагы табияттын эрозиясы ачык эле байкалат. Кумтөр жабыркаган дарактарды калыбына келтирип, көчөт тигип жатабыз деп отчетторунда жазышат. Алардын акыбалы мындай экен. Шу Кумтөр КМК компаниясы шу тогойду калыбына келтирип атабыз деп көптөгөн отчетторун тапшырды, көп жылдаган отчетторду. Мына өзүңөр байкап тургандай, өзүлөрүнүн ушу калыбына келтирип аткан ушу балаттылар экен. Шу кантип өсөт ушундай абалда, кантип өсөт, өзүңөр көрүп турасыңар. Бүтүн эле курап калган. Балыкчы шаарынын кире беришинин оң жагында илгери Нарын база деген болор эле. Ал Союз менен кошо жоголду. Анын ордуна быйыл Могул Кумтөр перевал база пайда болду. Темир жолго ыңгайлашкан база бат эле ишке кирди. 20 жылдан бери бул база Балыкчы шаарынын күн чыгышында болчу. Депутаттык комиссия бул базада болуп, анын бир катар кемчиликтерин белгиледи. Комиссия келет дегенде базанын ишин мизилдете шыпырып тазалап да коюшкан экен. Могул складка жаңы эле түшкөн ар кандай химикаттар чачылып, жерде жаткандыгын көргөн Садыр Жапаров мындайча суроо койду.
химикаттар мисалы төгүлөт экен, ошону силер тазалайбыз деп атасыңар, тазалап салабыз депчи. Бирок калдыктар баары бир эле калып калат экен да, до конца тазаланбай калат экен да. Ушул жаам түшкөн жаам менен жана биз айтып аткан грунт сууга кетпейт деп кепилдик бере аласыңарбы? Yes, I'm quite sure we clean very thoroughly. Да, говорит, я, говорит, уверен, мы очень хорошо чистим. Все равно очистные работы без конца производятся. Мисалы мына. Баары бир калып калып атпайбы? Акиташпы, баары бир башка химический акиташтан бөлөгү деле ушунчалык калып калат да, бир аз болсо да, баары бир калат да. Полностью 100% тазалап ала албайт да булар, например. You can't clean up for 100%. Anyway. Забетонировано с этой стороны. Не, сейчас, подождите, пусть ответит. He said, anyway. Okay, we'll be Согласен он? We'll be sure to be. Согласен, что остается какой-то часть? He said, I'm sure that anyway some small pieces left here. Yeah, we will be very thorough in the future. Ага, да, говорит, мы прям постоянно будем, даже вот это уберем, будем убирать все время, очищать. Андан ары курулуп жаткан 12 000 тонналык май куючу станциянын курулушун жана заправканы көрүп туура эмес жагдайлар айтылды. Ал эми мына бул базанын ичинде жайнап өскөн камыштар жердин алды суу экендигин ырастайт деп базаны башкарган канадалык жаранга суроо бергенибизде ал билбейм деп баш чайкады. No, I don't. No? No, I don't. Жок, билбейм. Камыш деген сууну жакшы көрөт. Бул деген индикатор, суунун индикатору. Сазларда, ушу сууда, могу мисалы, могу астында эле суу бар деп мен айта алам да. Себеби бул камыш индикатор. Андан кийин депутат Садыр Жапаров комиссия мүчөлөрүнө жана Кумтөрдөгү базанын жетекчилерине космостон тартылган топо картаны көргөздү. Мына бул Орто Токой суу сактагычы, андан чыккан суу Чу дарыясы аталып балыкчы шаарын көздөй агып жөнөйт. Илгери ушул Орто Токой суусу Ысык көлгө куюлуп турчу экен. Бүгүндө мына бул жашыл сызык менен агып таштак кыртыштын алды менен көлгө кирет. Сары сызык ошону ырастайт. Ал эми мына бул күрөң карта Кумтөрдүн базасы. Ушундан улам ал кыртыш алдындагы суунун үстүндө жайгашкан. Базадан 500 метр өтүп, кыртыш суусу көлгө арык болуп куюлуп жатат. Бул космотопографияга Кумтөрлүктөр билбептирбиз деп баш чайкашты. Балыкчы шаардык кеңешинин төрагасынын орун басары депутат Барат Акатов, Кумтөр элдики кыймылынын төрагасы Сталбек Акеев жана ушул уюмдун мүчөлөрү болуп, Орто Токой суусунун кыртыштын алды менен көлгө куюлуп жаткан жерине келдик. Биз менен бул жерге Кумтөрдүн өкүлдөрү да келип, аргасыз баш чайкашты. Ал эми Барат сууга кирип, бул суунун агымынан жаралган жагымсыз көрүнүштөрдү колу менен көрсөтүп жатты. Мына жанагы айткан Ысык көлгө куюп аткан суу ушул тетиги Кумтөр базасынын жанынан өткөн Чу суусун грунтовый суу дейт экен. Илгери Сайыз убагында Россиянын эксперттери келип, бул жакка Кумтөр турганга болбойт деп уруксат бербей койгондуктан балыкчынын тиги башына базасын куруп ошол жакта болушкан. Мына бул уш жерге куюп аткан суунун дагы баткактан кумду эле карап көрсөңөр, бул не деген баткак мына. Жерден ушул бесконечно постоянно агып суу кирип турат Ысык көлгө. Ысык көлүбүз булганып атат, ушунча чоң болгондуктан биз эми карапайым эл мунун канча зыяны бар экенин билбей атабыз да. Ошон үчүн жана независимый эксперттер, экологияны жаратылыш текшерген эксперттер келип ушуларды текшерип көрсө дейбиз да. Себеби деген мына ушул Кумтөрдүн кесибен бу жерде оор сыркоонун болушунун баарын себептери ушулар болуш керек. Андан кийин балыкчы шаарындагы Газпромдун нефтебазасы жайгашкан жерге келип, бир убакта ушул нефтебазадан агып чыккан майлардын саркындылары байкалган жерлерди көрдүк. Бул өткөн мезгилдин өкүнүчтүү мисалы. Силердин база ушундай жагдай жаратпайт деген кепилдик бере аласыздарбы деп Кумтөрлүктөргө суроо койду. Бүгүн да жамгыр жааган сайын могул майлардын саркындылары 100 метрге жетпеген аралыктагы көлгө кирип турат. Ага жооп берген бир да адам жок. Буга карабастан кыртыштын алдынан аккан Орто Токой суусу көлгө кирип жаткандыгын көз килбей, Кумтөр 12500 тонналык нефти базасын шашылыш куруп жатат. Буларга уруксатты ким берди? Бир жуманын ичинде даярдалган документтер менен ушул базаны курууга киришкен.
Кокус жогорудагы Газпром нефти базасындагыдай абал жаралып калса, анда Кумтөрдүн базасы чуулгандуу жана коркунучтуу болор анык. Анткени анын алдынан Кыртыш аркылуу Орто Токой суусу тынымсыз агып турат. Кумтөрдөгү экологиялык абал ушундай. 360 гектардан ашуун аймакты ээлеген хвостохранилище тоо болуп көмүлүп жаткан уулуу таштандылар, күн сайын алды алтын үчүн казылып, төмөнгө кулап жаткан мөңгүлөр жана экологиялык эрозияга айланган Барс коңгапчыгайы. Балыкчыдагы Кумтөрдүн базасынын айланасындагы коркунучтуу кырдаал ар бир кыргызстандыкты ойго салат. А бирок саясаттан, укуктан, экономикадан, экологиядан ууланып, адилеттүүлүккө мукташ болгон Кумтөрдүн маселесин ким чечет? Ким аны чечүүгө салым кошсо, ал Кыргызстандын чыныгы мекенчили болоорун эч ким танбаса керек. Кыргызстандын Тоо кен тармагындагы эксперттер Кумтөр кенин мамлекеттештирүү тууралуу демилге көтөрүүдө. Алар 17 июлда кендин келечегин Кумтөрдү иштеткен канадалык Centera Gold компаниясынын мындан аркы ишин талкуулап, ушундай жыйынтыкка келишти. Эксперттердин сунушун өкмөт эске аларын билдирди. Ошол эле учурда өкмөт буга чейин даярдалып жатат деген жаңы келишим тууралуу маалымат берилек. Бишкектеги талкууну эксперттердин пикир клубу уюштурду. Анда коомдук ишмер Ишенбай Кадырбеков баяндама жасап, Кумтөр кени иштетиле баштаган 1992 жылдан бери түзүлгөн келишимдердин биринде да Кыргызстандын кызыкчылыгы корголбогонун билдирди. Ал Кумтөр келишими пайда алып келиши үчүн кеңди мамлекетке өткөрүп алууга үңдөп, бирок бул демилгени ишке ашырууга коррупция жолтоо болуп жатканын белгиледи. Биз бүгүн мөңгүлөрдү талкалап жатабыз. 700 миллион куб мөңгүнүн 400-ün талкаладык. Ал аз келгенсип жерди казып туруп калдыктарды мөңгүнүн үстүнө таштап жатабыз. Алар мөңгү менен аралашып сел катары глетчер болуп жылып жатат. Алар кийин эмнеге алып келери белгисиз. Канадалыктар бүгүн болобу, эртең болобу өзүнүн пайдасын алып, экологияга зыян келтирип туруп кетип калышат. Эң коркунучтусу калдык сактоочу жайга ара белдин суусу төгүлүп, Петров көлүндөгү дамба жарылып кете турган болсо, Нарын дарыясына түшөт да Кыргызстан менен Өзбекстандын эли жабыркайт. Анткени цианид бар. Канадалыктар ушунун баарын бизге таштап кетишет. Кыргызстан ошол маселелерди чечкенден ордуна кайра мөңгүлөрдү талкалоого салым кошкон чечимдерди кабыл алып келе жатат. Ага жогорку кеңеште өзүнүн салымын кошту. Маселени чечүүнүн бир гана жолу бар. Ал мамлекеттештирүү. Биздин мамлекеттештирүү тууралуу демилгебизге карата Центеранын эң чоң жүйөсү бар да. Бул доллар, ушул долларды көргөндө эле биздин бийликтин башында турган адамдардын акылы адашып, алар алып келген документтердин баарына кол коюп жатышат. Кыргызстандын кызыкчылыгын коргоодо биз уттуруудабыз. Менде биздин муунда кийинки муунда долларга азгырылып утулуп калат го деген ой бар. Талкуунун жыйынтыгында буга чейин түзүлгөн келишимдерди жокко чыгаруу жана кенди мамлекеттештирүү тууралуу резолюция кабыл алынды. Пикир клубунун жетекчиси, экономист Жумакадыр Акеневдин айтымында, эксперттердин сунуштары камтылган резолюция өкмөткө берилет. Муну өзүбүздүн сайтка илебиз. Аны менен коомчулук таанышып чыгышы керек. Анткени Кумтөр Кыргызстандын тагдырын чече турган маселе. Ишенбай Кадырбеков жасаган баяндамада айтылгандай, баарын мыйзам чегинде жана өз убагында жасаганда, Кыргызстанга каршы келишимге кол коюлбаганда тышкы карызыбыз болмок эмес. Кумтөр кени иштетилген убактан тартып жалпысынан 386 тонна алтын эритилип, ошондо орто эсеп менен Кыргызстандын үлүшү 5 миллиард доллардын тегерегинде болмок. Биз болсо 1 миллиард долларды алган жокпуз. Мындайча айтканда биз алданып келгенбиз. Дагы деле алданып калуу алдында турабыз. Жыйынга чакырылган жогорку кеңештин депутаттары жана өкмөт мүчөлөрү келген жок. Ага өкмөттүн, парламенттин жана президенттин аппарат өкүлдөрү гана катышты. Өткөн айда спикер Дастан Жумабеков журналисттерге маалымат берип жатып, өкмөттө Кумтөр кеңи боюнча жаңы келишим каралып жатканын билдирген. Ошентип, мурдагы премьер-министр Сапар Исаковдун тушунда канадалык Centera Gold компаниясы менен түзүлгөн макулдашуу кайра каралып жатканы белгилүү болгон. Андан мурда премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев Кумтөр боюнча соңку келишимде өкмөт макул болбогон маселелер бар экенин айткан эле. Бишкектеги талкууда бийлик өкүлдөрү келишим жана ал документте кандай маселе камтылганы тууралуу маалымат беришкен жок. Өкмөт менен жогорку кеңештин өкүлдөрү эксперттердин сунуштарын эске алынарын Азаттыкка ооз айтуу
менен чектелишти. Коомдук ишмер Ишенбай Кадырбеков мурунку келишимдерди иштеп чыгууга да ачык болбогонун айтып, бийликти катаны кайталабоого чакырды. Жаңы келген өкмөт мамлекеттештирүүгө бараларына деле көзүм жетпейт. Эртеңки күнү дагы бир келишимге кол койгону турушат. Эмне келишим экенин эч ким билбейт. Кол койгондон кийин отуруп калабыз. Андан кийин алар былтыр күзүндөгү Сапар Исаковдой болуп жыргаттык деп мактанып чыгышат. Эксперттер Кумтөр кеңи иштетиле баштагандан бери Кыргызстандын кызыкчылыгына дал келбеген макулдашууларды түзүүгө катышкан атка минерлерди жоопко тартууну да сунуш кылып, ал маселе да резолюцияга киргизилди. Алтын кенинин тынымсыз иштешинин мааниси кеп болду. Тоо кенчилер жана геологдор бирикмесинин мүчөсү Дүйшөнбек Камчыбеков кенди мамлекеттештирүү менен бирге эле канадалык Centra Gold компаниясынан кол үзбөш керек деп эсептейт. 2023 кеңде алтындын запасы түгөнсө, ишти токтотуп калбай, Centraдан акча бөлдүрүш керек. Чалгындоо иштерин улантып, Кумтөрдүн ишин 10 же 20 жылга чейин узартышыбыз зарыл, деди ал. 2017 11 сентябрында өкмөт менен Centra Gold компаниясынын ортосунда айлана чөйрөнү коргоо жана инвестицияларды өнүктүрүү боюнча стратегиялык келишимге кол коюлган. Ага ылайык Кумтөр компаниясы калыбына келтирүү фондуна жыл сайын $6 миллион берери айтылган. Келишимге байланыштуу коомчулуктан нараазычылык көп болуп, ага кол койгон мурдагы өкмөт башчы Сапар Исаковду кылмыш жоопкерчилигине тартуу туурасында да кеп козголгон. Андан бери Кумтөр алтын кенин сатып алууга кызыкчылыгы бар экенин Лондондо катталган Chaarat Gold компаниясы жарыялаган.